Жашыл экономикага өтүүнү өкмөт өзүнөн баштады. Ведомстволор мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө, товардын баасына жана анын узак мөөнөткө кызмат кылып берүүсүнө көңүл бурат. Ал эми тейлөө кызматтарын тандоодо анын айлана чөйрөгө зыянсыздыгына басым жасалат. Государственные закупки являются... Мамлекеттик сатып алуулар ИДПНдин бир топ бөлүгүн ээлейт. Айрым мамлекеттерде ал көрсөткүч 15-20%га жетет. Ошондон улам биз 2023 жылга чейин жашыл экономикага ыктаган мамлекеттик сатып алууларды 30%га чейин жеткиребиз деген максат койгонбуз. Кыргызстанда жашыл экономиканын өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөр арбын. Алар энергиянын жаңылануу булактары, экотуризм, айыл чарба, кайра иштетүү тармактары. Бүгүнкү жашыл экономика форуму өкмөт эл аралык донорлор менен биргеликте ишкерлерди экологиялык жактан таза бизнес курууга үгүттөгөн аянтча. Ишкерликтин мындай түрүнө өтүүгө бизнес коомчулугу каршы эмес. Бирок алар жашыл эмес азыркы экономиканы ирдентүүгө да тоскоолдуктар көп экенин жашырышпайт. Ал эми өкмөт 5 жылдык программаны жазып жатып, жеке сектор менен анын долбоорун талкуулаган эмес. Бир эле мамлекеттик программа эмес да болчу. Бул жалпы жеке сектордагы бунун ичине кирет. Кыргызстандын экономикасынын 90%-нан көбүн жалпы жеке сектор түзөт. 80% биздин кирешебиз бюджеттин жеке сектордун салыктарынан түшөт. Ошондуктан жеке сектордо дагы бул процесске көбүрөөк аралаштырылса деген сураныш менен көп кайрылганбыз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көрө албай атабыз да. Себеп дегенде программа жазылат, ошо бир кабинеттерде, ошол бойдон калып кетет да. Бирок бүгүнкү күндө жеке компаниялардын кандай көйгөйү бар, кандай маселеси бар, ошо жеке секторду кантип биз мотивациялайбыз да. Жашыл экономикага өтүү зарылчылыгы канчалык деңгээлде курч. Чехиядан келген ишкерлер мындай жараяндан качып кутулуу мүмкүн эмес дешет. Органикалык азык-түлүктөрдүн таңкыстыгы жаралган Европа өлкөлөрүндөгү жагдайга дуушар болгондон көрө анын алдын алуу зарыл. Бул программа экологиялык эмес, экономикалык жактан да пайдалуу. Бүгүнкү күндө инвесторлор келип атат. Себеби көрүп атат Кыргызстандын ресурстарын көрүп атат. Эми ошону биз туура багытта колдонуп, кармап калышыбыз керек инвесторлорду, качырбай. Бүгүнкү күндө айта кетчү нерсе проблема тарифов. Тарифтин проблемасы чечиле элек. Бүгүнкү күндө эч ким билбейт. Бир да специалист, бир да госорган айта албайт сизге бүгүнкү күндө гидроэнергетика же болбосо күндүн нуру же шамалдын нурунан тапкан энергияны канча сомдон канча кимге сатылат чечиле элек. Адистер Кыргызстанга жашыл экономиканы киргизүү үчүн экологиялык жактан таза технологияларды алып кирүүгө түрткү болгон системаны иштеп чыгуу керектигин айтышат. Бирок алар биздин географиялык шарттарга ылайыктуу болушу зарыл. Азырынча өкмөт демилгеден аракетке өтө элек. Ошондой эле жашыл экономика программасын парламент колдоого алабы азырынча белгисиз. Чынара Нурсейитова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.